Hakkıla men minip geldim, pravam var. Koy veriyorum, men Aybek'in üstüne ejesi olam. 327 жол белги токтоого тыюу салынат. Манас шаарында жол эрежелерин бузуп, унаасын туура эмес жерлерге токтоткон айдоочуларга карата рейд жүрдү. Текшерүү Борбордук базардын айланасынан башталды. Рейд маалында айрым айдоочулар унааларын токтотууга тыюу салынган тилкелерге жана жолдун жүрүүчү бөлүгүнө токтоткондугу аныкталды. Эреже бузгандарга жеринде айыппул салынып, айрым автоунаалар айып короого киргизилди. Бул айдаш токтогон жер, бул 3 жол белгиси. 1000 сом айыппул салынат. Bir ay içinde төлөсө эскиткасы менен 300 сом төлөйт. 327 жол белги токтоого тыюу салынат. Сиз өзүңүз ушул знак бар экенин билет элеңизби? Билем, айла жок, кайра кайып коюм. Мен ой калсаң аяк буяк кайра токтотушум керек мен. А мен банкка киришим керек, акча алмаштырышым керек. Айла жок коюп, кирип алмаштырып чыктым азыр. Ошон үчүн мен азыр эме болот да. Ошого же бир стоянга же чечип берилишим. Же бир штраф төлөшүңүз керек. Банкта алмакчы акча алмаштырыш үчүн гана. Ошо мен. Ой, 327 жол белгиге башибей токтоткондугу үчүн азыр 1000 сом айыппул жазып беребиз. 70% скидкасы менен 300 сом төлөйт. Yok, Айтам сизге. Күнүнө именно сиз качып. Месте жок болсо эмне кылайын? Айтчы. Кече айтышты го балдар. Күнүнө сиз коесуз, именно сиз коесуз. Башка сотрудниктерди баарын тоготпойсуң анча. Мен тоготом деген. Эмне бак ороңдо сүйлөйсүз. Тоготмон үчүн берип атам го, документин берип койдум. Тогот менчеге эч бир дөөл берип койдум. Эгер 3-4 документ бересиз. Билгесиз ороңдо сүйлөйсүз. Ороңдо. Таксиштер токтоп келип алат жаныңызга. Жок, неге уят. Айдоочу автоунаасын одан турда тоткон үчүн 3 жол башибей 10 эсептегич айып салынат. Айдоочулук бөлүгү жок автоунаа башкарган болбойт экен, билесизби? Билем, ака, мен жөн отуруп турдум. Ака карап тур деди, 1,5 кез. Канча мүнөт болду? 10 мүнөт болду. Ака сураң мээрдегилерден деди. Келген мерге эле кирип кеттиле, акча алмаштырган. Атаңыздын номери жокпу? Чалтамга. Бул талан дүканында турат. Ошо атам ушундай болсо кандай болот? Анда апама чалайынчы менин. Сиз айдоочулук көлүк аласызбы негизи? Алгам. Кайта? Решом болуп кеткен. Решом болуп кеткен? Кам koy veriyorum, men Aybek'in üstüne ejesi olam. Salif Aybek'ten koy veriyorum, senden sulanmış. Балаңыз неге машина айдап жүрөт? Атам айдап келди, атам коюп кетти да айттым Atası ака. aydan geldi, ben karap dur dep koydum. Атасы кайерге чейин айдап келди? Men aydan geldim, men balamды koydum. Сиз айдап келдиңиз же, атаңыз айдап келдиби? Кадырбек ака кайда? Ой, Kadirбек akan жерде не причем, men minip geldim, tushuntasizmi? Men minip geldim. Men minip geldim. Men minip geldim. Hakkıla men minip geldim, pravam var. Apkele taz balam pravamны. Рейд учурунда айрым айдоочулар унаа токтотууга тыюу салынган белгилерге карабастан жол эрежелерин бузган аныкталды. Алар бул аракетин базар аймагында унаа токтотуучу жайлардын жетишсиздиги менен түшүндүрүштү. Сиздерге атайын токтоттуңуз беле? Жок, мен такси эмесмин, бирөөнү күтүп аттым эле, жүк күтүп аттым эле. Салып эле кетейин дедим эле. Таксиде иштебейм. Азыр эле келдим, бир 1-2 мүнөт эле болуп калды. Негизи биле эле бул жерге токтоп. Ооба, билет экен, билем. Башка месте табылбай калдыбы? Бөлө кайрып койдум, орурак жүк эле да, сразу жүктөп эле чыгып кетейин дедим эле. Парковкаларды кылыш керек, анан парковка жок болсо ушул жерге келип турабыз да. Бөлө кайсыл жерге барып турабыз? Парковканын астыгынан да. Нарака барсам, силерге жүргөн экенсиңер. Анан айланып келип мына парковка издеп телефон чалып калгандан бул жерге турсам келип калып тартып алышты. Парковка көбүрөөк болсо жакшы болот эле. Негизи бул жакта жол эрежелерин биле элебиз? Ооба, билем, просто телефон чалып калды да, эми кетип атканда за рулем деле болбойт да. Эмне бош экен токтоп сүйлөшүп алайын десем, ушундай болуп калды. Рейдти Манас шаардык мэриясы жана шаардык жол кыймылын камсыздоо бөлүмү биргеликте уюштуруп, шаардын негизги көчөлөрү көзөмөлгө алынды. Максат унаа тыгындарын азайтуу, жөө жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарттарды түзүү жана шаардагы тартипти чыңдоо болуп саналат. Жыйынтык болуп атат. Биз азыр көрдүк, остановкалардын алдылары тазаланып калыптыр. Көптөгөн адамдар баягы үлгү алып тошойт, баягы рейд угуп атат, мындан кийин рейдте тынымсыз болот. Ошонун алдында баягы же качып кетип атабы, кандай максатта болуп атат, тазаланып калыптыр шаардын ичи. Азыр айдоочулардын көпчүлүгү бизде парковка жок деп атат. Анан жергиликтүү бийлик ушул маселени чечүүгө кандай аракеттер жасап атат? Жергиликтүү бийлик азыркы учурда мына жаңы базар ачылган атат. 2026 жыл Кудай буйрса ачылса, ушул жака автобекеттер салынат, курулат. Ошого чейин ошондон кийин гана анан шаарыбыздагы баягы азыр шаарыбыздын ичине көптөгөн машиналар кирип кетип атпайбы? Кийин автобекет ачылса, ошол жака өтөт баардык машиналар.
шаардын ичинде мындай парковка мындай тыгын учуру жаралбайт. Тура эмес токтогон айдоочуларга айыппул жазып атабыз. Баарды биригип 50тен ашык протокол жазылды. 20 ашык машина стоянкага кетти. Тура эмес токтоткон. 327-ге 188-чи беренин 1-чи пунктуна таянып 1000 сом айыппул жазып беребиз. 300 сом төлөйт. 70% скидкасы менен. Эвакуатор жүктөп кетсе 1600 сом эвакуаторго берет. Анан ошол эле 327-ге жазган айыппулду төлөп чыгышат. Анда жазып берет. Геневест кылат, бирок парковка жетишпейт. Ошо парковка жетишпегендигинен ушул жактарга коюп атышат да. Иштеген адамдар бар. Мисалы үчүн плазада иштеген эле адамдарга ушул жерде плазадан өзүнүн парковка жетпейт. Бул жерге адамдар да келет. Сода калгандарчы. Ошон үчүн айда жоктон коюп атышат. Борбордук базардын айланасында буга чейин бир нече жолу рейд өткөрүлгөнү менен абал толук оңдолгон жок. Шаарда унаа токтотуучу жайларга болгон муктаждык дагы чечиле элек. Бирок айрым айдоочулар жол белгилерине кайдыгер карап, эрежелерге баш ийбей койгонунда көйгөй бойдон калууда дешет адистер. Аклай Карабаева, Шайырбек Зайырбек уулу, Регион.